Ушул видеоролик көпчүлүккө сабак болуусу үчүн бир дана лайк басып, жана бул видеороликти таратып кетиңиздер. Алматыда 11 жаштагы балага ок тийип каза болду. Бул тууралуу балдардын укуктары боюнча акыйкатчысы Аружан Сайын билдиргенин казакстандык басмалары жазышты. Ата-энеси балдар менен сейилдеп баратканда ок атылып, 11 жаштагы бала каза болду деген Аружан Сайын. Мындан тышкары дагы бир өспүрүмгө ок тийип бейтапканада жатканы айтылат. 7 январда дагы бир кырсык катталды. 15 жаштагы өспүрүм октон оор жаракат алып, Алматыдагы балдар ооруканаларынын бирине жеткирилген. Азыр дарыгерлер анын өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Баланын атасы да ооруканада. Өспүрүм атасы менен унаада бара жатканда алардын унаасына куралчан адамдар ок чыгарган деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги Казакстандын аймагында жайгашкан мекендештерди чыр-чатактуу окуяларга катышпоого чакырат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Казакстандын аймагында мекендештерди жашаган жеринен алыс чыкпай, ар кандай чагымчылык алдырбай, чыр-чатактуу окуяларга катышпоого, адамдар көп жоголгон жерлерге барбоого дагы бир ирет чакырат, деп айтылат маалыматта. Каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуну сөзсүз түрдө басып кетиңиздер. Ал эми каналыбызга колдоо иретинде бир дана лайк басып коюңуздар.